Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. 2 жылдагы ийгилик карыздан кутулуу, армияны бекемдөө, экономикалык өсүш. 2023-жылы кыргыз бийлиги өлкө аймагына 200 мектеп курууну пландаштырган. Жыл соңунда план ашыгы менен аткарылып, 211 мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ал эми быйыл 2024-жылы планга 204 мектеп куруу киргизилген. Жакында эле бир күндө 9 мектептин жаңы имараттын ачылышы жасалды. Ошентип акыркы 2 жылда эле 400дөн ашуу мектеп жаңыланып, жаңыдан курулуп, билим уясына айланды. Кыргызстандын акыркы 2 жылдагы билим берүү жаатындагы жаңылыктар менен эле чектелбейт. Кыргыз армиясы заманбап техникалар, курал-жарактар менен камсыздалды. Акынжы, байрактар, ак суңгур, учкучсуз учуучу аппараттар алынып келинди. Транспорт министрлигине 300дөн ашуун жаңы техника, өзгөчө кырдаалдар министрлигине 700 заманбап техника, Бишкек жана Ош шаарлары жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн 1,5 миңден ашуун жаңы автобустар менен камсыздалды. Мындан тышкары аймактардагы аба майдандар жаңыланып, ички аба каттамдар жандандыруу кадамдары жасалууда. Маанилүүлүгү жогорку КЭСтерди курууну мамлекет өзүнө алды. Балыкчы Кочкор темир жолу курулду. Автоунаа чыгаруучу завод ишке кирүү алдында турат. Буга чейин бир катар завод-фабрикалар пайдаланууга берилгени маалым. Улуттук банкта кумтөрдөн казылган 54 тонна алтын сакталууда экени ири алтын кени өлкөгө өткөн шарапат эмеспи? Мына ушундай ийгиликтердин коштоосунда Кыргызстан буга чейин алынган сырткы карыздан эң көп пайыз төлөмүн төлөө мезгилинде жашап жатат. Булардын баары президент Садыр Жапаровдун жетекчилигинин алдында тартип мыйзам жаатын Камчыбек Ташиевдин, экономика блогун Акылбек Жапаровдун көзөмөлдөөсүнүн жыйынтыгынын натыйжасы деп жазган Саясат Кейжи сайты. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кыргызстанда учкучсуз аппараттарды башкаруу боюнча алгачкы окуу борбору ачылды. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында учкучсуз аппараттарды башкаруу боюнча окуу борбору ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, борбор Кытайдын Шенский кесиптик техникалык колледжи менен өнөктөштүү Hian Tuan Intelligent Control Education Technology компаниясы тарабынан ачылды. Жаңы окуу борбору геодезия, транспорттук, геомаалыматтык жана өзгөчө кырдаалдар сыяктуу түрдүү тармактарда дрондордун технологиясы жана эксплуатациясы боюнча адистерди даярдоого адистешкен. Бул кызматташтык Кыргызстан менен Кытай үчүн гана эмес, бүткүл аймак үчүн билим берүү жана технологияны өнүктүрүүдө олуттуу кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Сузактагы кырсык комиссиянын иши аягына чыгып 6 адам ээлеген кызматтарынан бошотууга көрсөтүлдү. 2-майда Сузак районунун Жергет-Тал айылында ураанын Манас аттуу маданий иш-чарасы учурунда болгон окуянын келип чыгуу себептерин иликтөөнүн жыйынтыгы чыгарылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан маалымдашты. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын корутундусунда бул иш-чаранын уюштуруучулары катышуучулардын коопсуздугун камсыздоо боюнча зарыл чараларды көрбөгөндүгү белгиленген. Атап айтканда, облустук, ошондой эле райондук ички иштер органдарынын жетекчилери тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткарууга тийиштүү мамиле жасалбагандыгына жол берилген. Муну менен катар билим берүү мекемелеринин жооптуу адамдары райондук жана облустук администрациялар менен өз ара аракеттенүүнү жана маалымат алмашууну талаптагыдай жүргүзбөгөндүгү да аныкталган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери ураанын Манас сынагын өткөрүүнүн конкреттүү датасы жөнүндө кабардар болгон эмес сыяктуу айрым фактылар белгиленген. Иш-чараны уюштуруу маселелери 1-майдан 5-майга чейинки күндөр расмий эс алуу күндөрү болгон үчүн татаалдашкан. Мындан тышкары Сузак райондук мамлекеттик администрациясы акциянын датасы тууралуу чечимди үстүртөн телефон
телефон аркылуу тараткан. Иш-чарага райондогу 2878 окуучу жана 18 мектептин 341 мугалими катышкан. Ошол эле учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында 2 гана жол коопсуздугун камсыздоо инспектору тартылган. Окуянын чоо жайын иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ведомстволор аралык комиссия тарабынан тартиптик жаза жарыялоо, ошондой эле тармактык министрликтердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин жана кызматкерлерин ээлеген кызматтарынан бошотуу сунушталды. Бардыгы болуп тартиптик жоопкерчиликке 21 кызматкер тартылды, анын ичинен 6 адам ээлеген кызматтан бошотууга көрсөтүлдү деп айтылат маалыматта. Бала саруу чакан ГЭСи ачылат, аны курууга $36 миллион сарпталган. Таластагы бала саруу чакан ГЭСинин ачылышы 20-майда болот. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстан менен эл аралык өнүктүү ассоциациясынын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда билдирди. Министрдин айтымында кубаттуулугу 25 мегаваттык чакан ГЭСти салууга $36 миллион кеткен. Бүткөндөн кийин эсеп палатасы ревизиялык комиссия менен сарпталган акчанын баарын карап чыгышты, деди министр. Быйыл марттын башында 2 негизги Токтогул жана 3 коргон ГЭСтеринде оңдоо иштерине байланыштуу жарык өчүрүлгөн. Бул жагдай карапайым калкка түшүк жаратып, нааразычылыктарга себеп болгон. Токтогул суу сактагычында 13-майга карата 8 миллиард 157 миллион метр кубтан ашуун суу топтолду. Адистер суунун көлөмү 6,5 миллиард метр кубка түшкөндө ГЭСтин иши токтой турганын эскерткен. Өкмөт буга чейин өз күчү менен бала саруу, куланак ГЭСтерин кура баштаган. Энергетика министрлиги ГЭСти курууга Австралиядан жабдуулар алынып, 2023-жылдын аягында ишке берилерин билдирген. Ошондой эле Орто Токой, Сары Жаз, Кара Көл, Төрткүл гидроэлектростанцияларын куруу планы бар экенин билдирген. Ал эми Камбар ата 1 ГЭСин куруу үчүн инвесторлорду издеп жатат. Бала саруу чакан ГЭСи Талас районундагы Киров суу сактагычында жайгашып, аймактагы ушул кезге чейинки пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстардын аты жалуу колдонууга шарт түзөрү айтылган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Самый Кожо Шакирдин иши кийинки инстанцияда тыкыр иликтениши керек. Жогорку Кеңештин депутаты Мерлан Самый Кожо жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди 5 жылга абакка кескен Аламүдүн райондук сотунун өкүмү боюнча азаттыкка комментарий берген. Ал райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга арыз берилип, анда иш тыкыр иликтениши керек экенин билдирди. Жазуучу эч качан көчөгө төңкөрүш жасабайт, жасаса көңүлгө, жан дүйнөгө төңкөрүш жасайт. Бул таң кала турган чечим. Олжобай Шакир аянтка чыгып алып келгиле деп ар кандай сөз менен күттөсө бир жөн. Ошондуктан мындай чечим чыкпашы керек эле, деди ал. 14-майда Чүйдүн Аламүдүн райондук соту Олжобай Шакирди кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлөп таап 5 жылга эркинен ажыратты. Адвокат Акмат Алагушев кийинки инстанцияга апелляциялык арыз бере турганын билдирди. Олжобай Шакир сотто акыркы сөзүн сүйлөгөндө онлайн митинг уюштуруп эл менен бийликти диалогго чакыргысы келгенин айтып, коюлган айыпты четке какты. Ал 2023-жылы 23-августта кармалып, ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Былтыр 6-декабрдагы айыбы угузулган. Прокурор Олжобай Шакир интернетте адамдарды жапырт башаламандыкка чакырган посторду байма-бай жарыялап келгенин айтып, улардын тизгинин кагыш керек деген сөзү азыркы бийликтин кадыр баркына шек келтирген, коомдук коопсуздукка карата оор кылмыш жасаган деп билдирген. Жазуучу коюлган айып менен макул болгон эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. 2023-жылы 31-августта онлайн митинг өткөрүү тууралуу демилге көтөргөн. Мындай аракети калайман башаламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Олжобай Шакир 2017-жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтын негиздеген.
4 айда көк жөтөлгө чалдыккандар 1,5 миңден ашты. Соңку 4,5 айда көк жөтөлө оорусуна байланыштуу республикалык инфекциялык ооруканасына кайрылгандардын саны 1524 кишини түздү. Бул тууралуу аталган оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди. Дарыгерге кайрылгандардын 865 ооруканага жатып, дарыланып чыкты. Көк жөтөлдөн дарыланып чыккандардын басымдуу бөлүгү 470 1 жашка чейинки балдар, калгандары 5-14 куракта, алардын 55% эмделген эмес. Алиевдин айтымында 13 майда 25 бала кайрылып, 15 жаткырылган. Ушул тапта көк жөтөл менен жалпысынан 90 бейтап дарыланып жатат. Bir бала жандандыруу бөлүмүндө. Бала көк жөтөлгө каршы 1 жашка чыкканча 3 жолу жана 2 жашында 1 жолу вакцина алышы керек. Дарыгерлердин айтымында эмделгендердин илдетке чалдыгуу ыктымалдыгы аз болот. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин жайылышына ата-энелер түрдүү себептер менен эмдөөдөн баш тартканы себеп болгонун айтып келет. Түрдүү себептер менен эмдөөдөн баш тартканы себеп болгонун айтып келет. Дарыгерлер соңку жылдары диний жана башка көз караштан улам балдарын эмдетпей жаткандар көбөйгөнүн айтууда. Дордойдо 23 000 сомдук куртканы кийген бойдон кетип калган Урдого шектүү кармалды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук Ички иштер баш башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Урдо фактысына шектүү жаран кармалды. 27 февраль күнү милицияга жаран белгисиз адамдарга чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда 20 февраль күнү Дордой соода базарынын контейнерлеринин биринде жашуун түрдө 23 500 сомду түзгөн жаңы куртканы уурдап кетишкенин айткан. Аталган факт боюнча тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 205 беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 1995 жылы туулган жаран аныкталып, Свердлов райондук Ички иштер баш башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда деп айтылат маалыматта. Сузакта 2 тургун баңгизат сатууга шектелип кармалды. Жалал Абад облусунда 2 жаран баңгизат сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 11 майда Сузакта 37 жаштагы АИ жана 47 жаштагы Б аттуу жарандар 8,33 грамм наша сатууга шектелип колго түшүрүлгөн. Алынган маңзат боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалган. Кармалгандарга 282 берене баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Соттун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганча 1 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Бишкек троллейбус башкармалыгы жумушка чакырат. Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасы өзүнүн жааматына жооптуу кызматкерлерди чакырат. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Муниципалдык ишканага жашы 18ден жогору төмөнкү адистер талап кылынат. Электрик, токар, слесарь Т категориясындагы троллейбустун айдоочулары. Каалоочулардын үлүшү 12 65 75 90 телефон номерине же Москва көчөсү 237 дарек боюнча кайрылсаңыздар болот. Аламүдүндө 51 миллион сомдук жер тилкеси МАФК өкмөтүнө кайтарылды. Аламүдүн райондук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын жер мамилелерин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын аткарылышына текшерүү жүргүзүлгөн. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, жер үлүшүнө укугу бар жарандардын менчигине ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргызстандын бүткүл аймагына акысыз түрдө бир жолу кезектүүлүк тартибинде Кыргызстан өкмөтү тарабынан аныкталган өлчөмдө жер тилкелери берилери аныкталган. Бирок Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын 96-жылдагы 2001 жылдагы токтомдор менен жер үлүшүн алган жарандардын тизмеси бекитилгендигине карабастан, системалык каттоо учурунда МАФК аймагында 11,2 гектар Айыл-Чар багытындагы сугат айдоо жери экинчи ирет БТ, АК жана ШК аттуу жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жеке менчигине мыйзамсыз катталып кеткен. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен райондук прокуратура тарабынан келтирилген прокурордук актынын негизинде 51 миллион 615 миң 400 сомду түзгөн 11,2 гектар жер тилкеси МАФК өкмөтүнүн менчигине кайтарылган.